Үлгүлөрчү Расул Маматкулов. Чыгармачыл адамдын жубайы менин аялымдай болуш керек. Жубайым экөөбүздүн баш кошконубузга 20 жылдан ашты. Ага болгон сый-урматым, ыраазычылыгымды ушул ыр аркылуу билдиргем. Алгач ырдын обону чыгып, андан кийин сөзү жазылган. Эсимде мурдагы аранжировкасы жакпай калып, илхам келген сайын оңдоп жүрүп 1 жылда аяктагам. Ыр толук даяр болгондо жубайыма ырдап берсем, көзүнө жаш алып отуруп уккан. Негизи чыгармачыл адамдар абдан жумшак келебиз, тез таарынабыз. Ошол эле учурда кайра бат жазылабыз. Ошондой учурда менин көөдөнүмө эмне болуп жатканын жубайым жакшы түшүнүп, баарын камагында сезип турат. Деги эле чыгармачыл адамдын жубайы менин келинимдей болуусу керек. Ырдан үзүндү, айлансам да бүт ааламды, сендей жанды таба аламбы? Кудай кошкон жар экенсиң, балдарымдын апакеси. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Гүлжайна Атаканова. Өзүмдүн сулуулугума өзүм суктанам. Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова өзүнө өзү суктанаарын жана абдан бактылуу экенин айтат. Мынча жакшынакай кызмын. Өзүмдүн сулуулугума өзүм суктанам. Атамдын күйөө баласы ушундай сулууну таппай жүргөн эмиш. Көрсөңөр айтып койгулачы. Балдыздарды, кайнелерди жездесин көргүсү келип жатышат. Мен ушундай бактылуу кыз кылып жаратып койгон Аллахыма чексиз шүгүр айтамын. Бирөөнүн жашоосу сортировка кылганча өзүңдүн жашооңду упаковка кыл деген кандай сонун сөз э? Ийгиликтүү адамдар эч качан бирөөнүн жашоосун талкуулабайт. Бир гана ийгилик адамдар гана негатив жазат. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Самара Каримова депутат болууга татыктуубу? Быйылкы жылы күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо бир топ сюрприздерди алып келүүчүдөй. Туура, расмий турда шайлоо тууралуу эч кандай указ чыга элек. Болуучу күнү да белгиленген жери жок. Ошентсе да партиялар активдүүлүгүн күчөткөндөн күчөтүшүүдө. Айрымдары ар кандай жыйындарды, чогулуштарды катарында кимдер бар экенин жарыялап да жиберишти. Өтө таланттуу болбосо да, интернет айдыңында популярдыкка жетип келген ырчы Самара Каримова Биримдик партиясынын катарында жүргөндүгү далайдын көңүлүн буруп койду. Бир топтору Биримдик партиясын бийликтин партиясы катары сынап, ал шайлоодо алдыңкы орунду алат деп эсептешүүдө. Ошондон улам ырчы Самара Каримованы болочак депутаттардын арасынан көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Бир топтору бул ырчы кандай депутат болот, интеллектуалдык деңгээли мыкты мыйзамдарды чыганга жарайбы деп суроолорду коюшууда. Албетте мындай суроолордун негизи бар дечи. Депутат чын эле интеллектуалдуу жактан өтө жогору болуш керек. Ал эми ырчынын интеллектуалдуу деңгээли далай суроолорду жаратат. Бирок ошол эле учурда азыркы парламенттин курамын карап көрөлү. Деңгээли төмөн байлар, квота менен кирип алган депутат айымдар деле жүрбөйбү? Коюп отуруп алып, ар деме бир демени түшүнсө да, түшүнбөсө да сүйлөп коюшуп Самара айымдын колунан келер. Кеп анда деле эмес. Кеп качан өлкө парламентине чыныгы татыктуулар келет деген суроодо жатат. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Ставка койгон оюндар жок болуп жатабы? Анда сага Киберспорт жардамга келет. 1xbet букмекердик конторасы аркылуу сен Киберспорт менен акча тапсаң болот. Комментарийде ссылка аркылуу өтүп, өз утуштарыңызга ээ болуңуз.